Бирок караңыздар, шайтандын кандай азгыры болот. Ушундай караңгылык таркап кеткенден кийин эң жакшы амалды жаман амал деп, ошону ширк кылып, эң чоң күнөө болгон нерсени таза амал деп көргөзүп койгон шайтан буларга. Мындай айтканда ширк менен Кудайга жакындайбыз деп калышкан. Караңгылык. Эмне деп? Зумар сүрөсү 3-чү аятта ма набудухум илля лиюқаррибуна илаллахи зульфа. Биз Аллах Тааламга, биз буларга ибадат кылган жокпуз, тек гана Аллах Тааламга бизди жакындатыш үчүн деп. Мына шейх айтып, карачы, кандай караңгылык адамды эмнеге алып барып коет? Чындыкты жалган кылып көргөзүп коет, жалганды чын кылып көргөзүп коет. Ширкти тавхид кылып көргөздү буларга. Аллага ушул жол менен жакындайсың деп. Мына туугандар, ушул нерсени билгенден кийин адам түшүнөт, бул акыйда деген эң зарыл нерсе турбайбы? Жалгыз Аллахтын өзүнө гана ибадат кылуу өтө улуу нерсе турбайбы? Ширктен кайтаруу бул өтө зарыл турбайбы? Бардык жакшылыктардын үстүндө тавхид турат турбайбы? Бардык жамандыктардын үстүндө ширк турат турбайбы деп адам түшүнөт дейт. Юнус сүрөсү 18-чи аят, жогоруда Зумар сүрөсү 3-чү аятта. Мына ошо күнөөлөрдүн эң башында турган ширк, ошондой чоң күнөө менен булар Кудай Тааламга жакындайбыз деп ойлошкон. Себеби жанагы өлүктөрдү, айкелдерге сыйынып, ошолор Кудайга жакын, мына ошолор аркылуу биз Аллах Тааламга жакындайбыз. Жана Аллах Таалам алдына кайтып барганда, булар бизге шапаат кылат деп. Өздөрү болбосо моюн алып атат. Биз буларга сыйынган жокпуз деп. Кимдерге? Жана айкелдерге сыйынган жокпуз. Болгону биз бул сыйынуу менен Кудай Тааламга жакындайлы деп атабыз, жана биз ушул иш менен жакшы иш кылып атабыз. Булардын арбагын сыйлап атабыз. Жана булар бизди кыямат кайма барганда Алланын алдында бизге шапаат кылат деп. Көрдүңүздөрбү туугандар, ушундай жакшы иштери бар экен булардын деле. Бир нече жакшы иштерди жасашкан. Күнөө иштери дагы көп экен. Бирок ошондой болсо да күнөөлөрдүн бирин дагы зинаны да эскерген жок. Биринчи эскертүүдө зинадан кайтар, арактан кайтар, кредиттен кайтар, бири-бирин өлтүрүүдөн кайтар деген жок. Аларды эскербестен эң биринчи эле Алланын акысын эскерди бакыйда. Жалгыз Аллахтын өзүнө сыйынсын, жана мондай ширктерди таштасын деп. Башка күнөөлөрдү эскерген жок. Ошондой болсо да булар ошол ширк болгон нерсени алдыга коюп алып, мына ушул нерсе менен биз Кудайга жакындайбыз деп адашып жүргөн. Ушул нерсени жок кылууга пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келген дейт.